Менин бүгүнкү көтөрө турган маселем айдоочулук күбөлүк тууралуу болмокчу. Себеби Ош шаарынын жараны кайрылды да, ушул күбөлүктү менин балам 1,5 жылдан бери тапшырат экзамен, ала албай атат дейт. Анан ушуну жеңилдетип берсеңиздер болобу дейт баягы экзамендерин. Албетте азыр мыйзам баарыбызга бирдей, жол эрежелерин билиш керек. Мүмкүн логикалык бир суроо жооптор болсо ошону гана кыскартпаса да. Бул жерде айтайын дегеним да сунуш. Алмаз Акунжанович, мына бул бизде автошколдор бар, көп. Бар жак областтарда, региондордо бар да. Ушул мектептерден, чоң класстардан баштасак дейм да. Ушул автошколдор барып, мектептерде бир жумасына же болбосо айына бир жолу сабак өтүп, ошо жол эрежелерин үйрөтүп, ошол мектептен үйрөтсө да, себеби баары эле мектепти бүткөндөн кийин баарын эле машина айдагысы келет экен да. Аны айдаш үчүн албетте бүгүнкү күндө жол эрежелерин билиш керек болуп атат. Себеби бар жок көйгөй ошодон болуп атат. Кырсык дагы, жолдо жүрүүнүн эрежелери дагы көбүн эсе, мисалы үчүн чоң шаарларга келгенде, региондордон келгендер баягы жол эрежелерин билбей кыйналып атышат да. Жөнөкөй эле нерсе, мисалы үчүн кошумча баягы белгини билбей турат да, артынан сигнал берет. Ошентип бир кандайдыр бир пайызда бул пробканы дагы ошо түзүп атышат да. Ошого мен айтат элем, сунуш берет элем, ушуну мектептен жол эрежелерин ушул окутуп, үйрөтүп, кандай болуш керек, эрежелер кандай болуш керек, ушуну же киргизеби, ушул боюнча бир билим берүү министрлигине, ички иштер министрлигине жана УНА ишканаларына бир тапшырма берсеңиз. Ошонун жыйынтыгы бүгүнкү күндө болобу ушул нерсеничи? Себеби дагы бир мисал айтып кетейин, мына Ош Бишкек жолунда жолду катар бүт эле пластмасса мусорлор. Эми пластмасса бул 200 жылдап турат экен да. Аны дагы бир ошо мусорлорго таштай турган. Мен айтайын дегеним, биз жолдун маданиятын, эрежесин үйрөтүшүбүз керек да, жарандарыбызгачы. Ушул негизинде мен айта турган маселем, ушуну эске алып, сунуштумун берип койсоңуз, жообун берсе. Чоң рахмат.